Экинчи аял алганга күйөөсүнө каршылык кылса ал аял күнөөкөр болобу дейт. Эми ал бир тараптан эле өзүңүздү ак кылып аялыңызды жамандабаңыз да. Азыр сиз менден аял тозоку болуп калат, дегенде болуп калат деген жоопту угуп, аялыңызга угузуп, ошол жерин кесип алып, анан экинчи аял алгыңыз келип атат да. Аял киши билет өзү. Психологияда, үй бүлөлүк психологияда ушундай. Бир адамдын ийгиликке жеткенин аялынан тастыкташ керек дейт. Аялы үйдө дагы, сыртта дагы ушундай десе, анда ал адам чындап ошондой. Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды эң жакын эрике жубай Айша энебиз айтат, "Кана хулукухул Кур'ан" дейт. Анткени сыртта бөлөк болот, эркек адам жакшы сүйлөйт, башка болот, абройун, бирок үйдө бөлөк болуп калышы мүмкүн да. Ошого Айша энебиз айтып атат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөзү басып жүргөн тирүү Кур'ан эле. Тактап айтканда Кур'андын бардык буйруктарын аткарат эле дейт, үйдө дагы. Өз муктаждыгын өзү өтөйт эле дейт. Аялыңызды жамандабаңыз, аялыңыздын кызганып атканы демек сизди сүйөт деген белгиси. Элестетиңиз, бардыгы бирдей деп таштап койсо, анда күдүктөнүп шектениш керек эле. Эми сиз көп аялдуулук адилеттүү боло алсаңыз, материалдык жактан дагы, моралдык жактан дагы ошол анан жон териңиз калың болуп, адилеттүү боло ала тургандай, такыба ушул төрт тарабыңыз келишип турса, аялыңыз каршы чыкканса, анда ал көрүлөт анан. Аялын эми кызганат да башка болот. Анан сиз өзүңүз жок, материалдык жактан өзүңүздүн жагдайыңыз начар, маселени сурон толук бар жагын айтыш керек болот. Анан бир аялдын акысын жакшы бере албай атсаңыз, анан төшөк рахатын ойлоп, катып айтсам кечиресиз. Үйлөнгөн атсаңыз болбойт, зулум болуп каласыз, залым болуп каласыз. Нафсиңиз менен эсептешип, анан келинчегиңизди даярдап, анан үйлөнгөнүңүз жакшыраак. Анан эртең орун алмашуудан сум өзгөрбөйт болуп, анан экинчи аялды алып, биринчи аялыңыздан ажырашып жатсаңыз жакшы эмес бул нерсе.